Безложение 737 сом чыгардым, мынакей. Сиздин балансыңызга 737 түштү деди. Баланс кечиден да көрсөтүп берем азыр. Мынакей. Өзүмдө да бир аз бар эле ошол тарыхты көрсөтөйүнбү? Бул жактан көрүнбөйт экен. Сообщениядан көрүнүп атат. Буну кайсыл жактан чыгардың десеңиздер, мындай Пикер Кейджи деген бар. Ошол Пикер Кейджиден чыгардым. Азыр көрсөтүп берейин историясындагы. 737 сом, мынакей 737 сом түштү. 31 октябрда чыгарган болчумун. Бүгүн 5 ноябрь, ошондо 5 күндүн ичинде келип түштү. Негизи 14 күндүн ичинде түшүш керек экен да. Мага 5 күндүн ичинде келип түштү. Бул жерде кандай иштесек болот? Сурамжылоолор деген жерге киребиз дагы. Бул жактан мындай сурамжылоолор берилет. Бирөөсүнө эле 13,5, 15, 17 сом төлөнөт. Бир сурамжылоодон өткөнүңүз үчүн. Бул жерде ошол суроолор берилет, ошолорго эле жооп берип коесуздар. Азыркы учурда жаңы сурамжылоолор жок экен. Кечинде толтурган боюнча, кечинде мен 2-3 толтурдум окшойт, 13,5 сомдон. Бул жакка неме кыла бербейт окшойт, бул историясына чыгара бербейт экен. Ушул жерден толтурганмын. Анан сурамжылоо мына жакта экен, 13,5 сомдон төлөп берген. Ар бир сурамжылоого 13,5 сомдон төлөп берет экен. Андан сырткары азыркы учурда акция болуп жатыптыр. Досторуңарды чакырсаңар 100 сомдон төлөп берет экен. Бирок ал досуңуз дагы сурамжылоого катышыш керек экен да, толук түрдө. Сразу эле катталар менен түшө бербейт экен. Ожиданияда туруп турат экен, андай болчу. Мисалы, аракет күтүлүп жатат деп ушундай жазылып турат да, же ушундай жазылып калабы, түшүнө албадым менчи. Сразу түшкөнүн байкабадым, бирок бул жерден ссылканы басып досторубузду алсак болот экен. Анан бирок бир телефон менен бир эле жолу катталганга болот. Аккаунтту билип коет, дубликат кылбаш керек. Кылганда уже акчабызды чыгара албай калабыз. Баланс менен бирге блокировка болуп калат экен да. Ошондуктан мына профилди толук толтуруш керек. Мыналардын ар бирин биринчи катталганда ушулардын ар бирин толук толтуруш керек. Анан кирип турасыздар. Мына сурамжылоо деген жерге мындай кара бир нерсе чыгып калат. Ошондо жаңы сурамжылоолор кирген болот. Бул жакта кошумча жанагы телеграмды улаганыбыз үчүн дагы неме берилет, акча берилет. Так, азыр настройкалар деген жерге кирели. Настройканын ичинде так, телеграм ботту кошкон жер бар, мына соц тармак деген жерде. Жок, берде эмес экен. Так, логинде эмес экен. Өзүңүз жөнүндө деген. Бул дагы эмес экен. Мына телеграм ботко кошулганга дагы бир канча сом бир төлөп берет да. Акчаны немеден баштап чыгарса болот. Так, 680 сомдон баштап чыгарса болот. Так төлөп берет экен достор. Мен буга катталганыма давно болгон, бирок төлөбөсө керек деп ойлойт элем. Төлөп берди, бирок 737 сом. Ошондо бир аз комиссия кармайт экен да. 764 чыгаргам. Ошондо 30 сом нары жак бер жак кармады. 737 түштү.